Bismillahirrahmanirrahim. Salamata ibn Akwa radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste bir kişi adamlar menen tamaqtanıp oturgan kezde sol kolu menen jep içip жатқан эле. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана кишиге карап, "О баланчы, оң колуң менен жегин" деп айтты. Жана киши "Ластафату". Оң колум менен жей албаймын деди. Текебирленип, менминсенип, тоготпостон, оң колум менен жей албаймын деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жей албай калгын анда деди. Кыла албай калгын анда деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып жибере турган болсо, дуасы мустажаб, дуасы кабыл болот. Дуасы кайтарылбайт. Жана кишини колу ошол бир нече убакыттан кийин кол иштебей калды. Оң колуну көтөрө албай калды. Таяк сыяктуу катып, колун оозуга алып бара албай, мына ушундай таяк сыяктуу катып кол иштебей калды. Балдарыбызга бере турган тамактануудагы адептердин бири оң кол менен жешти дайыма көзөмөлдөп, мына ушул нерсени оң кол менен жегин, ичкин деп балдарыбызга тарбиялообуз керек. Оң кол менен жеп ичиш бул сүннөт. Ал эми сол кол менен жеп ичүү бул харам. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, шайтан сол колу менен жеп ичет дейт. Мусулман киши оң колу менен жеп ичет, шайтан болсо сол колу менен жеп ичет. Ошондуктан ким сол колу менен жеп иче турган болсо, бул шайтанга окшошкон болот, шайтанды ээрчиген болуп саналат. Кээ бир адамдарга таң каласың, тамактануу жайларында, кээ бир жерлерде оң колу менен деле ичип аткан, сол колу менен деле ичип аткан, же сол колу менен жеп аткан, же оң колу менен жеп аткан, эки колу тең тамактанууда бирдей иштейт. Алла өз сактасын, ондай тарбияларга көңүл буруубуз керек. Эгер оң колу мындайча айтканда иштебей кала турган бир сынган болсо, же күйгөн болсо, оң колу кайсы бир үзүр себептүү бир жаракаттанган болсо, анда сол колуну пайдаланса болот. Бул учурда үзүр бул эми. Ал эми оң колу жакшы туруп, сол колу менен жеп ичүүсү бул арам болуп саналат, шайтанга окшошуу, шайтанга ээрчиген болуп саналат. Мына ушул нерсеге көңүл буруп коелу туугандар. Аллаху а'лам.